Саламатсыздарбы, Нурпрессте жаңылыктар түрмөгү аны мен Айзада Сулайманова алып барам. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча келишим долбоорун жактырды. Аны комитеттин 6 депутаты колдосо, 4-өө каршы добуш берген. Эскерте кетсек, бул комитетте 14 депутат бар. Алардын 10 эле катышты. Суу сактагычтын тагдыры чечилерде айрымдардын куулук оорусу менен ооруп калганы да таң калтырат. Ага чейин күлпүлдөп жүргөн эл өкүлдөрү башын кумга тыгып алганы коомчулукту иренжитти. Депутат Айбек Осмонов, Эрлан Кокулов, Улан Бакасов жана Таалайбек кызы Жылдыз катышкан жок. Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбооруна ылайык Кемпир-Абад суу сактагычы жайгашкан 4485 гектар Өзбекстанга өттү. Анын ордуна Кыргызстан Ош, Жалал-Абад облустарынан жалпысынан 18.000 гектардан ашуун жер алына турганын белгилүү болду. Бирок келишимдин долбооруна нааразы болгондор бар. Мындай учурда фейктер армиясы каршы болгон тарапты оозго алгыс сөздөр менен тилдеп жатат. Албетте эми бул фейктерди иштеткендердин деңгээлинен кабар берет. Коомчулук деле ошол жүзү жокторду ким иштетерин жакшы билет. Анын бири азыр жооптуу кызматта отурат. Ушундай эле көрүнүш Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча протоколго да болууда. Адаттагыдай эле кайсы бир тарап жүзү жокторду фас деп койгондой элес калтырууда. Ошол фейктерди иштеткендер каршы болуп жаткан жарандар мекен үчүн күйүп бышып жатканын, алардагы өз эли жерине тынчтык жана туруктуулук болсо деп тилерин түшүнгүлөрү да келбейт. Аны саясатташтырып оозго алгыс сөздөр менен тилдегенине шерденип отурат. Акылы тетик адам бул баатырдык эмес, жеткен пастык деп кабыл алат. Бирок Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча протоколго каршы чыккандар президенттин Санкт-Петербургдагы КМШнын саммитине барбай калганын кубаттап жатышат. Аны Владимир Путин Кыргызстанга куралдуу кол салууну уюштурган Эмомали Рахмонду орден менен сыйлаганы менен байланыштырып жатышат. Муну менен катар Кыргызстандын ЖККнын алкагында аскердик машыгууларын өткөрбөөнү чечкени коомчулуктун колдоосуна ээ болду. Россияда мобилизация жарыяланганы буга чейин жашоо шартка байланыштуу Орусиянын жарандыгын алган этникалык кыргыздар мекенге кайтып келүүдө. Бирок канчасы Россия Федерациясынын жарандыгын алганы боюнча так маалымат жок. Мобилизациядан улам быйыл Кыргызстанга келген орусиялыктардын саны көбөйдү. Алардын арасында кыргыз жарандыгын алууга арыз бергендер дагы көп. Былтыр 9 айда Орусиянын 385 жараны кыргыз жарандыгын алууга арыз берип, анын 226сы кыргыз паспортун алган. Быйыл болсо 1631 киши кайрылса, анын 603-ü жарандык алган. Бирок алардын канчасы этникалык кыргыздар экени боюнча маалымат айтылган жок. Буга чейин президенттин жарлыгына ылайык 1790 адам кыргыз паспортун алганы, алардын басымдуу бөлүгү мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар экени айтылган. Бишкекте коомдук транспортко төлөнүүчү жол кире көтөрүлөөрү айтылууда. Маалыматка караганда троллейбус, автобус 15 сом, маршруткалар 21 сом, кечки 8:30 баштап 32 сом болот. Мектеп окуучулары үчүн тариф кандай каралууда деген суроону мэре жоопсуз калтырууда. Бир үйдө бери дегенде 2 бала мектепке барат деп эсептесек, мектептеги акча чогултуулар жана башкаларды эсептебегенде жол кире үчүн күнүнө 84 сомдон камдап турууга туура келет. Мындан тышкары ата-эне өзү дагы жумушка барып келет. Ошондо ата-эне жол кире үчүн эле иштеп калабы? Ушуну менен Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү соңуна келип жетти. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар. Нурпресс чындыктын изи менен.